Менин дүйнөм берүүсүнүн кезектеги каарманы Боз салкын тасмасындагы Анаранын ролу менен таанылган актриса Зарема Асаналиева болду. Ал бала кезинде атасынан ажырап жашоонун түйшүгүн көп тартканын айтып берди. Мен бала чагым Каракол Ысык Көл областындагы Каракол шаарында өттү. Мен мамам бизди жалгыз чоңойтту. 28 жашында папам каза болуп калып, мен ошондо эжем 6 жашта, мен болсо 1 жаш 4 ай, энем болсо курсакта калган бала экен. Анан ошол кезде баягы Караколдо мясо комбинат бар да, ошол жакта электрик болуп иштечкен да, электрик болуп иштеп, анан ошол бир нерсе, бир чоң холодильниктер бар болчу экен. Ошол чоң холодильниктерди оңдош керек болуп, анан электрик чакырып, ошо папам чакырып, анан кийин ошол оңдоп аткан жерден ток күйүп кеткен экен да, мындай ток беришкенби же өзү кандай ушундай да, 30 жашында ошо оңдоп аткан жерден холодильникке жабышып калыптыр. Анан аябай чоң вольтто болот экен даяктачы, анан жабышып, анан ошо бойдон көпкө чейин пока электричествону өчүрмөйүнчө ошол жака туруп калыптыр да, колдору жабышып, ушунчалык аябай мындай удар болуптур да. Анан ошентип каза болуп калды. 30 жашында, азыр 30 жашымда, мен уже 35 жаштамын. 30 жаш деген вообще жапжаш экен да, азыр ойлосомчу. Анан мамам 28 жашында үчөөбүз менен жалгыз калган. Мен ошондо курсагы белек иним бар, белек курсакта калган бала болчу экен. Бирок папам билиптир да, ошо эркек бала болот экенчи, потому что мамам болсо көз ачыктарга илгери көп барышчу эле го, ошо көз ачыкка барып, анан анда УЗИден билчү эмес да. Анан көз ачыкка барып, сен эркек бала болосуң, төрө деп ушинтиптир да. Анан папам аябай сүйүнүп калыптыр. Бирок ошол 1-2 ай, 3 ай эле кезинде папа кимдин курсагында, белек мамамдын курсагында 2-3 ай эле кезинде ошондо каза болуп атат да. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Мамам үчүн аябай мындай удар болгон экен. Анан бизди жалгыз чоңойтту. Мен болсо вообще эсимде жок, папамдын элеси да жок да. Кээде түшүмө өмүрүмдө 2 жолу кирди түшүмө. Түшүмө киргенде бети да көрүнбөйт да. Анан бир жолу мен тамак жасап атам түшүмдөчү. Анан келет, папаң келип атат деп эле дарбазадан кирип келет деп эле кирип эле короого, анан мен чыккыча эле кайра кетип калат да. Анан аябай ыйладым да, ошондо сен жок дегенде бетиңерди көрүп калсам, эмне кетип калдыңар деп ыйлагам да. Анан баягы эсиңде жок да, кичинекей болсоң, 1 жаш 4 ай болсоң, каяктан эсиң болот. Эжемдин аз-маз эсимде бар, бирок менин эсимде жок да. Ошо ойдон мен ата мээримин көрбөй чоңойдум да. Анан бир жолу маршруткада кетип баратсам, папасы менен кызы аябай эркелешип атыптыр да, тим эле. Анан аябай таң калып карагам да, көрсө атанын мээрими башкача болуп турбайбы депчи. Анан ошо ойдон мен ата мээримин көргөн жокмун. Ошентип өстүк. Мамам болсо бизди жалгыз чоңойтом деп атып, көбүнчөсү эле баягы ичинен эле сыздай берген окшойт да. Өзү ушундай адам болчу, ичинен эле айта албай көп нерсени. Анан ичинен сыздап атып эле жүрөк ооруга кабылып калды. 35тен өтүп эле ошо 48 жашында каза болду да. Анан ошол 10 жыл мен баягы подросток кезимдеги, баягы өспүрүм кезимдеги помню, только мамамдын ооруп атканын эле помню да. Постоянно больницага жатат, давлениясы көтөрүлөт, постоянно ушундай да. Анан ошол көрсө деген көп нерсени мага айтчу. Мындай ичиңе катпа эч качан депчи. Бир нерсени айткың келсе, сразу чыгарып сал. Анткени ичиңе каткан нерсе бул мындай бардык ооруга алып келет депчи, мамам көп айтчу. Анан азыр мен ошондоймун да, көп үйрөткөн окшойт. Мен сразу айтып салам, сразу бетке, эгер айткым келип атсачы. Мындай ошентип атып эле мамам ооруп, анан баягы тромб кан уюп калыптыр. Анан аягында уже операцияга болот деп биякта республиканский кардиологияга алып келип, анан тромбу мынтип качайт этип атып эле анан каза болуп калды да, уже реанимацияга түшүп калды. Анан мен анда студент болчумун. Институт искусствода 4-курста окучумун. 4-курста ошо мамам больницада жатып калганда, анан реанимацияга түшүп калды дешти. Анан реанимацияга вообще киргизбейт экен да. А мен болсо ошол жакта эле тегеренип эле жүрөм да.
такыр кете албайм да, эмнегедир жүрөгүм бир нерсени сезгенди ошол жакта тегеренип эле жүрөм. Анан кайра эмеге барам дагы, жатаканада жашачумун. Жатаканага барам да кайра эле келем. Анан туугандарыбыз баары чогулуп атат да больницада. Ошондо дагы мээме жетпептир да, эмнеге чогулуп атышат деп коем дагы. Анан бир кезде эле алып чыкты. Азыр такыр эсимен кетпейт. Мамаңды алып кетиш керек болуп калды деди да. Мен эмнеге деп таң калдым да, эмнеге алып кетиш керек мамамды десем, уже болбой калды деп ошондо айтты да. Анан ошондо эмеден чыккан, больницадан чыгып, аркы бул жагындагы эшиктен чыгарып, анан койка менен алып чыгышканда ошондогу взгляды до сих пор эсимен кетпейт да. Анткени бир мындай Айылбанк 2023 жылдын 27 мартынан 1 июнуна чейин сом менен алына турган айрым кредиттик продуктылар боюнча жазгы тала иштери, мал жандыктарды сатып алуу, үй тиричилик маселелерин чечүү, бизнес баштоо же улантуу, өндүрүш чыгымдарын жабуу үчүн пайыздык чендерди төмөндөтүп, кредиттөө параметрлерине убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык төмөнкү продуктылар боюнча пайыздык чендер өзгөрдү. Айыл чарба продуктысы боюнча кредит суммасы 300 000 сомдон 1 миллион сомго чейин 19%, 1 миллион 1 сомдон жогору жылдык 18%, өндүрүш кредит продуктысы боюнча сом менен жылдык 18%, бизнес кредит продуктысы боюнча кредит суммасы 300 000 сомдон 1 миллион сомго чейин 20%, 1 миллион 1 сомдон 3 миллион сомго чейин 19%, 3 миллион 1 сомдон жогору 18%, тиричилик продуктысы боюнча керектөө максаттарына 300 000 сомдон 1 миллион сомго чейин 20%, 1 миллион 1 сомдон 3 миллион сомго чейин 19%, 3 миллион 1 сомдон жогору 18%, ипотекага жылына 18%. Кошумча суроолоруңуз болсо, бул номерге байланышып же Айылбанктын үйүңүзгө жакын филиалына барып, кеп кеңеш алсаңыз болот. Бир карап мага мени мындай сознаниясында терет этип калыптыр да. Анан бир карап көзүмдү мени аябай чалдырап карап туруп, анан билбейм, мени тааныган жок, билбейм, бирок чалдырап карап туруп мама десем, анан ошол ойдон эле бир тарабы парализовать этип калыптыр. Ошол ойдон караколго алып кеттик. Анан түштө каза болду да. Баягы мындай болот экен да. Балдары жанында жүрсөчү, эме жан чыга албайт экен да. Анан биз баарыбыз эмнегедир жанына барып, баягы кырылдап эле эме боло берди, мындай бир запах чыгып, баягы кырылдап турду да. Анан жерде жатат комнатада. Анан энем барат бир, мен барам бир, эжем барат, ошондуктан үзүлө албай атыптыр да, көрсөчү. Анан мен эшикке чыгып баарыбыз эмнегедир бир нерсе болуп баарыбыз эшикке чыгып кеттик. Анан эле эшикте бирдеме болуп сүйлөшүп атсак эле, анан айтып атышпайбы, мамаң үзүлүп кетти депчи. Анан ошо көрсө деген бизди аяп кете албай аткан окшойт деп ойлодум да. Эми андан бери уже канча жыл, 2010 каза болду, андан бери 13 жыл өтүптүр, бирок баягы эненин орду вообще толук экен да. Эч ким энемни алмаштыра албайт экен да, ордун толук албайт экен да. Ошон үчүн аябай мамамды до сих пор мындай эметем да. Аябай мен эмнегедир мамама аябай мындай особенно жакын болчумун да. Анан мен аябай особенно жакшы көрчү, өзгөчө мындай бөлүп өзгөчө жакшы көрчү да. Анан мамам көбүнчөсү мен кичинекей чагында өзү актриса болгусу келчү экен да. Анан ошол актриса болот, мамам кызым анан ушул артист болот, ушу сахнага чыгат деп, анан мен бос салкынга тартылганда бул менин кызым деп элдин баарына мактанып, ушинтип баягы аябай мындай сыймыктанчу да. Анан мен вообще даже элестете алчу эмесмин, бул апа жок, бул жашоо кандай болот депчи. Көрсө бул жашоо улана берет экен, өзүбүз балабыз болот экен, бала менен алектенип атып, уже баягы жашоо менен күрөшүп атып, анан баягы ошентип көнүп калат экенсиң да. Бирок эненин орду толук болот экен, анткени балам балалуу болгондо билесиң дейт го. Ошондо балалуу болгондон кийин анан мамамдын түйшүгүн, мамамдын бизди кантип жалгыз бакканы мага унута берчи да. Эптеп силерди чоңойтуп алайын. Биз баягы кичинекей калдык да, эптеп силерди ушуп өзүңөр менен өзүңөр болуп кеткичекти чоңойтуп алсам, анан өлө берсем болот депчи. Анан мен таң кала берчүмүн, эмнеге ушинтет деп. Анткени азыр өзүм да ушундай болом да. Ушу балдарым чоңоюп, баягы эч кимге кор болбосо,
кор болбосо экен, анан мен ошондон кийин өлө берейин деп ойлоп калат экенсиң да. Көрсө ошо балам бала болгон билесиң деген сөздүн маанисин ушунда түшүндүм. Анткени эненин жүрөгү бир башкача болот экен да балдар үчүнчү. Анан көрсө ошол бизди деген кор болуп калбасын, ар кайсы жакта калбасын, эми туугандарыбыз бирөөбүзү тигил жакка алып кетет, бирөөбүзү бул жакка алып кетет, ошентип калбасын, же болбосо детдомго барып калбасын деп ойлончу окшойт да. Анан азыр мамамды ошон үчүн түшүнөм да. Анан возраст өткөн сайын түшүнөт экенсиң да баарынчы. Действительно, аябай кыйын жашоодо жашадым деп айтсам болот. Кудайга шүгүр, эми баягы анан кыйын учурлары жанагы 96-97 жылдары аябай даже нан жок калып ачка болгон. Мен мамам айтып берчү, баарынан да сен ачка болбо депчи. Анткени мен титиреп болбой калчумун да, мен чыдачу эмесмин. Иним менен эжем көбүрөөк чыдачу, бирок мен чыдачу эмесмин да. Бирок ошол күндөр баштан өттү. Мамам баягы ооруйт да. Анан биз ал кезде кичине ооруй элек болчу, анан мындай кичине тыңыраак болчу. Кофе сатты, анан нан саттык. Мен 3-классымда нан сатчумун. Түштөн кийин окучумун да. 3-классымда нан жасап берчү, мага мындай духовкасы болчу. Мындай аккуратный кылып, сонун кылып нан жасап берчү. Бир 10-20 штук жасачу. Түшкө чейин мен сатчумун. Центр жаныбызда болчу, Караколдунчу. Ошол жакта базарга барып туруп мен түшкө чейин сатчумун. Түштөн кийин эжем келип экөөбүз, мен окууга кетчүмүн да, эжем сатчу да. Ошентип кичинекей чагыбыздан уже түшүкчүл болуп өскөнбүз да, түшүк мененчи. Уже ошол кезде эле баягы мамама жардам бериш керек болуп, лишний акча алчу эмесмин мамамдан. Потому что билчүмүн да, эми жакшы акчасы лишний жок экенинчи. Ошон үчүн көбүнчөсү баягы школда 5-класс окуп атканда Нариманова деген мектеп бар. Караколдо, ошол жакта мугалимим такы до сих пор ошол мугалимдин мага залакасы тийгенин аябай унутпайм да. Анткени азыр дагы баламдын мектепке айтканын айтам. Эч качан эгер ушундай бир нерсе мындай давить этип атса, мындай сени басмырлап атса, мугалим мага айт депчи. Анткени баланын будущийине, мен өзүм башыман өткөм да, будущийине аябай влиять этет да алчы. Анан мындай болду, Айкөл деген группа бар болчу, Караколдо ошол Айкөл группа. Анан мен өзүм артист болгум келет, кичинекей чагым мен бар, ырдайм, анан концертти жакшы көрөм. Бирок мамам акча бере албайт экенин билем дагы, мамамдан акча сурабайм да. Концертке 8 сом алып келгиле дейт да. Тиги Клара Жекшенина деген бир орус тилинен берген эже болчу, класс жетекчим болчу. Анан кийин мен эметем, үйдөн чыгам да, мамама айтпайм да, концертке 8 сом сурду. Эмнесин берет? По-любомучу айта албайм. Түшүнөм да, ошо 5-класс болсом да, ошону түшүнчүмүн да. Анан барам дагы айтпайм мамама. Эртеси күнү алып келдиңби дейт. Анан мен эме мамам жок болуп калды, көчө күнү үйдө жок болчу дейм. Анан кийин эртең алып келем дейм. Күндө ушинтем да. Анан алып кел деп мен аябай заставлять этет да. Биз баягы несколько алып келе албайт экен, түшүнчү эмеспи ал кезде, түшүнбөйм да. Алып келе эле деп эле заставлять этип турат. Анан бир күн айтат, эме алып келдиңби деп күндө сурайт да. Анан сен эме барсаң да, барбасаң да алып келишиң керек деп ушинтет да, кыйнайт. Анан мен мамам үйдө жок болуп калчу, анан мен акчамды алып келат эме калп эле ушу даже калп айтканга үйрөнүп баштагам. Ушинтип эмемди, сумкамды карайм да, акчамды бирөө урдап кетиптир деп шылтоо айтам. Ушинтип шылтоо айтып атып, анан концерт болду. Мен до сих пор апара электим, мамам билбейт ал жөнүндө. Анан концерт болду, баары барышты. Анан дагы эле концерттен кийин алып келесиң деп атат да меничи. Мен концерт барган жокмун. Чыгылса мамамдан кийин айтып атып, анан кийин ал кезде да ата-энелер азыркыдай эмес да, жоош болчу да. Макул депчи баарын. Азыр концертке барбаса эмнеге алып келебиз деп чыгат эле да. Биз, например, ошондой ата-энебиз да. Ал кезде анан ушул мамам эптеп кыйналып атып, ошо 8 сом таап берген. Анан мен 8 сомду берип, анан кутулгам да. Зато концертке барган эмесмин. Ошондой мындай кыйын учурларда мугалимдер ошол кезде түшүнчү эмес да. Алып кел, ремонттун акчасын алып кел деп. Ал кезде баягы мамам жалгыз багат биздичи. Биз да баарын түшүнөбүз. Эптеп сентябрга кийинтет. Анан кийин андан сырткары эч нерсе сурабайсың да. Балдар, некоторые балдар баягы пирожка алып жеп, антигин алып жеп, ушинтип атсам деп, ошондой эле карап коесуң деп кызыгасың. Мен да акча алып келип ушинтсем деп. Бирок мен лишний жок болгондуктан, бизди жалгыз баккандыктан мен мамама такыр эме
кыйначу эмесмин да. Мен кичинекей чагыман эле мага айтып берчү, сен папаң каза болгондо мен сени чоң экен деп ойлочумун депчи. 1 жаш 4 айда мен таптак сүйлөчү экенмин, баарын түшүнчү экенмин да. Мен жашоону 100% түшүнчүмүн да, ошондой элечи. Менде андай нерсе мен болчу, конечно, эмнеге мындай тигиндей деп, бирок түшүнүү менен мамиле кылчумун да. Анткени папаң өлүп калганы бул эми ал бул кырсык да. Атайын өлтүрүп салышкан жок бирөөчү. Анан мамам ооруп атканы тоже бул мындай жашоодо болуп аткан жаман нерсе да, баягы жашоодо. Анан баарына мындай түшүнүү менен мамиле кылчумун да. Подросток кез мен вообще азыр айта берем да, менде мындай эме болгон эмес, переходный возраст болгон эмес да. Анткени мен эжемде аябай болгон переходный возраст, анан мамам аябай трагедия болчу да переходный возраст, мамамды аячумун да постоянно. Баягы жүрөгү ооруган үчүн аяп эле, анан эшикке да чыккан эмесмин, жигиттер менен да сүйлөшкөн эмесмин деги эле караколду. Ушундай мен өзүмө мындай эме болгом да, мен мондай болбойм, мондай болом депчи. Мен окуйм, мен мындай кылам деп аябай ошого аябай басым жасалсам керек да. Анан такыр эме мындай кандай десем, эшикке чыгып басып тигиндей мындай, анан баягы жигиттер менен дуруштетип деген менде такыр болгон эмес да. Бир жолу эле мамам 8-классында кечки үй жыйна дей берип, мамам мени сокчу эмес да, такырчы. Анан үй жыйна десем мен калжактап жүрө берип, анан бир калтек менен аябай катуу чапкан. Ошону итте ыйлагам да, мени калтек менен чабат деп өлгүм келипчи. Единственный раз ошол согуп койгон үчүн элечи. А так мен баарына түшүнүк менен мамиле кылчумун. Анан түйшүкчүл адам кичинекей чагынан түйшүкчүл болуп атканда дайсыпур эле түйшүкчүлмүн да, ушундайчы. Баарын ойлойм, тигини ойлойм, бир тууганчылмын дагы, бир туугандарымды ойлойм. Ушундаймын да. Мамам 10 жыл ооруду, 10 жыл менин моямда комок болду да. Мындай мынтип коет мамамчы. Ай, мени карап жаткыла, мен тиги эме өлүп калбайын деп койсо, таң аткыча уйку жок. Кечке мамамда вообще мындай үнү чыкпай уктачу да. Барам дагы акырын карайм мамамдычы. Карасам анан мынтип дыш айтып атканын көрүп анан уф дечимин да. Анан ушундай комок менен жашагам. Оорусун баягы ушу эмнеге мамам, ошо менин бир эле трагедиям бул. Мамам эмнеге ооруп калды? Ошол болчу да. Анан эң эле бизге баягы эмеси тарбияны аябай жакшы берди мамам, көбүнчөсү. Мамам айтып берчү, мен ооруп атып силерди кыйратып деле, кийинтип деле, кыйратып деле ичинткен жокмун, бирок эми достойно мындай тарбия бергенге аракет кылдым депчи. Бирок действительно эчтекени урдаба, алба, жерде жатса да алба, ушинтип эметчи да, баспа көп баскан аяк бок басат деп айтып көп ушунтчу да. Анан ошо мындай тигинтпе, мынтпе, мындай болбош керек деп баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп коет го. Ошондой тыюулар көп болуп атып, мен, наверное, көбүнчөсү ушундай эме мындай түптүз жүрүп калган болушум керек да. Кийин эле анан университетке келип, тапшырып, бияка келип, анан Жамал эженин колуна түшүп, анан ошол кезде эле кичине мындай анан уже кичине эмет баштадым да, деп тегеректи көрүп, сүйүп дегендей биринчичи ошондо башталды да. Экинчи курстарда кичине ачыла баштадым. Ага чейин ушул баягы түйшүктү мойнума илип алгам да. Баардык түйшүктүчү. Мен кичинекеймин да, мага деле түйшүктү илдеген деле эч ким жок. Бирок по-любому түйшүктү илип алчумун да өзүмөчү. Сенин жашооң эле жыргалдып, менин жашоомо кызыккандар бар. Эгер мен басып өткөн жолду алар өтсө, ыйлап калышмак дейт актриса. Кудай деген өзүнүн жакшы көргөн пендесине эме берет деп коет, сыноо берет деп коет экен да. Дайсыпур эле сыноо менен келдим. Көп нерсе башыман өттү, баягыда бирөө айтып атпайбы, Зарима мен көргөндү көрө элек. Бирок чындыгында эгер мен айтпайм да баарыначы, чындыгында баары тең актриса болуп жүрсө, бир шумдук баары тим эле жашоосу идеальный деп ойлойт. Бирок экрандан сырткары жашоо бар да. Анын жашоону мен да айтып атпаймынбы, эгер менин жашоомду бир күн жашап көрсө, тим эле ыйлагысы келип кетет болуш керек. Ошон үчүн мага завидовать этпегиле депчи. Мен силерге өзүмдүн башыман өткөн нерсени силерге каалабайм деп айтам да көп кишилергечи. Ошондуктан бул сырттагы кебете, анан мен баарын эле башында баягы трагедия болуп ушинтип айтып эметчүмүн. Анан көрсө элдерге неинтересно, сенин трагедияң, сенин жашооң, сенин проблемаң тажап кетет экен укканданчы. Анан ошондо мен решила да, мынтип чечтим да, что эч кимге мен проблемамды айтпайм депчи, потому что менин проблемам эч кимге кереги жок экен да. Ошондуктан күчтүү эле болуп ушинтип эле жүрөм да, күчтүү болгонго аракет кылам да постоянночы.
Зарема Асаналиева актрисалык карьерасы, артисттердин сахна артындагы интригалары жөнүндө да кеп кылып өттү. Менин творчеством аябай эрте башталды да, театрда. Негизи окууну бүтүп, анан кийин театрга барып башталат. А меники сразу театрдан башталып, анан ошол спектакльден кийин эле Боз салкынга түшүп калып, Боз салкындан кийин келип, анан бир жыл ошо жалаң спектакльдер менен эметип жүрүп, театрда иштеп, анан Боз салкынга ошо түшүп, анан кийин институт искусства тапшыргам, актерскийге. 5 жыл окудум, Бектен Абдылдаев деген айгайга кезиктим. Мен аябай ушунчалык мындай жашоомо негизи сонун адамдар кезигет да, жаман адамдар деги эле кезиккен жок. Жамал эже, Эрнст Байке Абдыжаппаров, Бектен Абдылдаев тим эле мени аябай жакшы көрчү. 5 жыл эркелетип жүрүп, сен актриса болосуң, ушундай ишенич да, баары тең чоң адамдар ишеничти. Сен актриса болосуң, сен жүрөгүң иштейт деп атып, ошентип бет бүтүрдү, тарбиясын берди. Бизди баарыбызды тең театрга алып алды, 4-курста элечи. Театрга алып, ошол жакта иштедим. Анан театрда ар кандай болот экен адамдарчы. Эми любой эле профессияда ар кандай адамдар болот да. А мен негативди аябай жаман көрөм да. Азыркыга чейин любой жерде негатив болсо, сразу шерин ойнойбузбу же кандай группа болобу, туугандар болобу, уруш башталганда эле группадан чыгып кетем, же болбосо кетип калам да. Вообще жаман көрөм негативди, урушту жаман көрөм да. Ошон үчүн ошол театрдан да ошонун айынан кетип калдым. Анткени бир атын айтпай эле коеюн, эми анткени мага баягы аябай таарынып калышыптыр, бирок чындыгында ал бир эле кишиге тиешелүү нерсе. Ал бир эле киши мага тирешип туруп алды, улуу эле киши, анан аял киши. Анан ошон үчүн мындай басып туруп алды да, атайынчы, атайын. Бирок өзүнө сезилбесе керек, балким мага ошол убакта аябай катуу тийди. Бизди баягы поколениядан поколения мындай, кандай десем, бизде кыргызда негизи деген кичүү улуунун башын аттамай жок да. Бизден кийин келген жаш балдарга атайын дипломдорду берип, мен ага каршы эмесмин. Алардын да убагы келет. Бирок алар 1 жыл иштегенде уже аларга атайын берип, мени басыш үчүн да. Алар күнөөлүү эмес, бирок мени басыш үчүн да, менин жанымдагы да бир курбум экөөбүздү басыш үчүн атайын ошолорго кылып, анан бизди мындай чыгарып койду да. А мен ага да ичим күйгөн жок, а просто мындай болбойт деп просто эле кетип калдым да. Мындай болбойт, койчу деп. Кечке эле ушул киши менен кечке алыша бермек белем, кечке ушу менен эмете бермек белем деп анан кетип калдым. Ошо менен уже 7 жылдан бери ушу театрда эмесмин. Азыр болсо военный институтта иштеп атам. Тоже ал жакта чыгармачыл жактан. Анан чыгармачыл адамдар башкача болобуз да. А военныйлар совсем башкача болот экен да. Анан алардын башында көнө албай жүрдүм мондай. Только аларга так точно сделать надо экен да алардачы. А биз болсо свободно жүрүп көнүп алганбыз, свободно сүйлөп көнүп алганбыз. Мен ошого аябай башында эмнеге деп спорт этип атам. Азыр аягында өзүм уже военныйда болуп бартам да. 2 балам бар. Кызым 4 жарымда, балам 11-ге чыгат буюрса. Балам Абдрайская школада окуйт, музыкальный, Мукаш Абдраев атындагы музыкалыкта, пианинода окуйт. Ал да пианиноға берип калганым, мен өзүм артист болуп, анан кийин бизде зарплата аз, анан жашоо кыйыныраак, мен ушум кыйналбасынчы башка эле профессия берейинчи десем эле курбум анын баласы ошо эмеде искусствода, Абдраевда окуйт да. Анан сенин балаң таланттуу дейт да, аябай слуху жакшы. Действительно слуху жакшы экен, аябай таланттуу экен. Анан экзамен берсек өтүп калдык. Азыр ошол жакта окуп атат, 4-классты бүтүп атат буюрса. Анан ал да аябай таланттуу экен, слуху жакшы экен. Менин да слуху жакшы, анан папасынын да слуху жакшы болчу да. Чыдап атабыз, аябай сложный экен, кыйын экен да, аябайчы профессия деп кесипкен. Пианист болупчу, пианист аябай кыйын экен, анан бирок нерв кетип калды чындыгында экөөбүз окуу, черт, постоянно чертиш керек, черт деп анан балдарга тарбия бериште мындай көбүнчөсү Кудай бар деп айтам. Кудай бар. Кудайдан коркуш керек, мондай нерсе жасабаш керек, бизди Кудай көрүп атат деп анан баламды аябай принимать этет да, анан аябай эме да мындай наукага көбүрөөк басым жасайт да, окуп атайынчы. Мындай Кореяда бул президент экен, анан деген Кудай деген мындай болуптур, анан Кудайдын периштеси мындай болуптур, анан шайтан бияктан чыгыптыр деп ушинтип. Актриса жашоосунун маңызы болгон уул кызына татыктуу тарбия берип, келечегин түптөп берсем арманым жок эле дейт. Кандай тарбия берсем ошондой да, садиктен дагы мындай
өзүнүкүн только алат, эч кимдикин алба. Эч ким, мамам бизди ушинтип тарбиялаган да, анан мен да балдарымды ушинтип эч кимдикин урдаба, согуппу, анан кичинекей чагынан эле драчун болчу, сразу согуп, анан мен школага барганда эми баарын тиги согушуп атып, күндө родительский собранияда жүрөт экенмин десем, жок, азыр аябай спокойно болуп калды да. Өзүнө өзү ишенет, бирок тийишпейт, потому что бир эт мен если эме бирөөнү чаап салсам дейт, мен түрмөгө баргым келбейт депчи, баягы мындай тарбиянын болушунча жакшы бергенге аракет кылып атам. Балдарым, ошо балам аябай акылдуу, мен аябай угуп карап турат. Эми кызым кичинекей да пока. Бирок кызымды кадимкидей балам дагы эметет да, мындай жана садиктен до сих пор эле садиктен бүт баарын бүктөп, носкин мынтип коюп, ушундайга үйрөнүптүр да баламчы. Анан азыр ошол эмени карындашын да ошентип үйрөтүп коюп, азыр карындаш эме кызым дагы ошентип эле кийимдерин тыпыйтып ушинтип коет да. Атайын мен жокта баягы экөө жалгыз көп калат да. Анан атайын ошо үйрөтүптүр да. Анан мен өзүм таң калып калам да. Азыр ошо кызым кичирээк болгондуктан пока биле элекмин кандай болот экен, бирок өзүнүкүн бербеген мынтип турган кыз болот окшойт деп ойлоп калып атам. Мен ыйлаганымды балдар вообще көрбөптүр. Негизи көп ыйлабайм да. Бетке айтам, сразу жаман нерсе болсо, өзүмө жакпаса, сразу эле айтып коем. Бирок мындай ыйлабайт экенмин да көпчү. Мен ролдорду ыйлайм болушунча, ролду чыгарарды ыйлайм, бирок жашоодо ыйлабайм да. Жашоодо мындай мен күчтүү болуп эле көнүп калды балдарчы. Мен постоянно иштеп, постоянно жанында жүрүп ушинтип көнүштү да. Анан балдар мени ошо баягы бир жолу мындай бугумду чыгарып алдым да. Анан балдардын көзүнчө ыйлабайм деген, бирок балдардын көзүнчө ыйлап алдым. Кызым таң калып карады, балам да, балам аябай мама эмне болду? Что случилось? Что переживаешь деп аябай ушинтип переживать этти да. Анан балдарыма мен строгий эле мама болгум келет да. Анткени кийин мен койчу мама деп айтыргысым келбейт да. Мен өзүм дагы кичине жесткиракмын, анан эркелетем обязательно. Бирок ошол убакта дагы тарта тарбиялайм да. Жакшы эле урушчу жеринен урушуп коем сөзсүз түрдө. Азыртан балам аябай мен үчүн чын элестин. Азыртан баарын тең түшүнөт, баарын тең мен сени багам дейт. Мен мынтпейм, бир нерселерди көрүп алып, тиги мамасын таштап кетип, жана карылар үйүнө ошолорду көрүп алып, аябай эмнеге мама бала эме ата энесин таштап кетет? Мен сени эч качан таштабайм, мен сени багам деп аябай көп айтат да. Мен өзүм эле эмнеге таң калам, ушинтип өзү эле ушинтет да. Мен мындай болбойм, мен тигиндей болбойм депчи, акылдуу. Сүйүнүп калам, мен көчөгүн эле айтып атпайм, балам эркелеген жакшы көрөт да. Кызым мындай көп эркелебейт. Балам до сих пор чоң болуп деле мынтип келип алып эркелейт. Анан балам айтам, ушу сен мени точно сен багасың депчи. Анткени баланын кичинекей чагынан эле билинет экен. Мен да ушундай болчумун да, кичинекей чагыман эле мамама жакын болчумун, ушинтип эле эмете берчүмүн, тиги баягы боорум ооруй берчү да. Ал да балам да ушинтет да магачы. Азыртан анан мен чувствовать этем да, ушу балам мени до конца карыганга чейин ушу жанымда болуш керек депчи. Кудай буйрса акыл берсин, Кудай мен дайыма балама акыл бер, жаман кырсыктан сакта деп дайыма Кудайга кайрылам. Анан мен өзүм аябай эметем да, сезем да, мен аябай ангел хранительдерим көп. Мен любой жерден кандай сложность болбосун, сөзсүз түрдө эмнегедир мындай жакшы жакка бурулуп кетет да. Адам баласына ишеніш болбойт да, негизичи. Эч кимге ишенген эч ким жок. Мен только Кудайга ишенем. Анан только Кудайга тапшырам, сырымды да Кудайга айтам көбүнчөсү. Жатып алып айтам, мындай болду, мындай кыл, мен жашоом мындай болуш керек депчи. Башыман чындыгында көп нерсе өттү, көп нерсени за кадрами кала берсин. Көп нерсе өттү, анын баарын адам, кээ бир адам түшүнөт экен, кээ бир адам түшүнбөйт экен, билбей эле сүйлөй бергендер бар экен. Мен такыр көрбөгөндөр ушунчалык мен сени ушул актрисаны өлө жаман көрөм дегендер окуп алып, жок, көбүнчөсү мени жакшы көрүшөт. Жакшы, аябай жакшы эмелерди окуйм, бирок бир-эки окуп калганда мен таң калып коем да. Мен ага деле көңүл буройм, бирок буга эмне кылдым мен депчи. Же жаман нерсе кылбасам, эмне кылдым деп таң калып коем. Мен тиге жана жекени баягы передачада Асем экөөбүз чыкканда астында комментарийде интроверт, экстраверт деп жазыптыр да, бирөө интроверт экен Зарема депчи. Анан действительно интровертти окуп чыксам, интровертке окшош экенмин да. Жашоодо мындай көп адамдар менен мындай сүйлөшө бербейм. Баары менен да ачырык, монтип сүйлөшө бербейм. Мага жаккан адамдар менен кичинекей чагыман эле ушундаймын. Жаккан адамдар менен эле анан мындай сүйлөшүп
көп сырымды айта бербейм баарына. Көп киши даже жанында жүргөн адамдар дагы менен сурагандан дагы тартынышат да. Аябай эле редкий кишиге аябай эле айтпасам, так такыр айтпайм да. Анан мен өзүмдү ошо интровертмин деп ойлочумун. Анан көчө күнү мен интровертмин го десем, тиги сестренкам мени кичинекей чагыман билет да, ал сестренкам мени бөлөм да. Ал экөөбүз чогуу өскөм. Сен интроверт эмессиң? Эссиң дейт. Сен болсо эмесиң дейт. Амбиверт десиң, эсиң дейт. Аны мага жибериптир. Окусам чын эле ошондой экен. Ал болсо интроверт менен экстраверттин ортосу экен да. Ал адам болсо мындай какой-то момент жабылып кетет экен да, какой-то момент ачылат экен да. Ошондоймун да менчи. Мен творчествода, сахнада аябай ачылам да, өзүмдү аябай свободно сезем, съемкада, жашоодо наоборот да. Наоборот, жашоодо мындай кичине тандап сүйлөшөм. Мен менен баары сүйлөшкү, мындай дос болгусу келгендер көп. Дос болобуз дегендер, бирок мен деген дос болчулар менен эле болом да. Өзүмдүн досторум бар. Элдин баары менен шатыраңдап эле ушинтип сүйлөшө бербейм. Өзүмдүн досторум бар. Тиги эски дос эстен кетпейт дегендей өзүмдүн жакшы сырдаш, мени жакшы билген досторум бар. Ошолор менен эле жакшы досмун. Анан обязательно кийинки күндөрү мындай дос катышдар болуп калат. Бирок аябай монтип прям берилип кетпесем дагы, мындай жакшы адамдар менен кандай замандаш болуп жакшы адамдар менен дос болгонду мага жагат да. Жакшы адамдар менен, мени түшүнгөн адамдар мененчи. Анан кээ бирөө жүдөтүп ийсем деп мындай жаман сөз айтпайм, просто эле мен мындай кичине алыстап коем да. Кийинки күндөр өзүм менен өзүм болгондо, жап-жалгыз калганда боло элек кандайчы. Анткени эки балам бар да, кансар уштар деп коем алардычы. Алар болсо тиякты мама деп атып эле ушул өзүм менен кечинде жатканда эле алар такыр отключка уктаганда эле өзүм менен өзүм калбасам, көбүнчөсү жашоомдун баары эле балдарыма арнайт экенмин да. Балдар менен эле ошо менин бир өзүмө баа берем, мындай баа ичименчи ойлонуп калам, просто балдар менен ушуларды садиктен алып келип, школго алып барып, ушуларды паркка алып барып, ушулар менен жүргөн мен үчүн ошол удовольствие экен да. Балдар мененчи көбүнчөсү. Съемкага кетсем, аларды эптеп бияка ташташым керек болот. Анан мындай расслабиться этип жүргөн жок да. Менде балдарга барыш керек, тиги сабагынан калып калды деп эле. Азыр жашоом ушундай да. Булар чоңойгуча айтып атпайм, силер чоңойгуча мен карып кетем го. Качан жана жашайм депчи. Бирок ошол момент сонун экен да. Ушул момент Кудайга ар бир мүнөтүмө, ар бир күнүмө ыраазымын. Анткени ыраазы болушум керек экен да. Мага значит ушундай жашоону берди. Мен ошого мындай сыноону дагы көтөргөнгө берет экен Кудайчы. Көтөрө албаганга легкий жашоо берет экен. Мен өзүм негизи мындай анализдеп койдум да. Мен көтөрө алат экенмин, ошондуктан мага улам сыноо бере берет экен да. Балким мен мындай мен жакшы көргөнчү мага сыноо берип коюп атат да. Бир чубак ажынын бир интервьюсунда бар. Бир ай башың оорубаса дейт, же болбосо бир ай такыр проблемаң жок болуп калса, ошондо сомнение болду дейт да. Сен что-то не то болуп атат окшойт, Кудай мени унутуп калдыбы дейт да. Сага жакшы көргөндө сага проблема берип турат дейт. Ошондуктан ошол сөздү уккандан кийин дагы мени жакшы көрөт окшойт Кудайым. Мага постоянно бир нерсе берип турат. Балким мени баягы аркы дүйнө бар да, бейиш тозок деген бар. Балким мени ошол жака жакшы нерсеге даярдап атат деп дагы ойлоп кетем да. Ушундай терең ойлонуп кетем, кээде өзүмдү таң калам да. Анан балам да ушундай да, экөөбүз тең терең. Кээде сүйлөшүп калганда ушундай терең эмеге, темага кирип кетебиз, балам экөөбүз теңчи. Анан мен бул жашоодо эмес, тиги жашоого барып өлгөндөн кийин тиги жакта Кудайдын астында достойно барамбы же достойно барбаймбы, ошону көп ойлоном да. Азыр бул жактан мен достойно жүрөмбү, ошол жака барганда мен Кудайдын астында бейишке барамбы, тозокко барамбы, ошол мени аябай көп эметет да. Мындай тынчсыздандырат да, көбүнчөсү ошол темага эметем да. Ошон үчүн балдарым Кудай бар, мондай жаман нерсе кылбаш керек деп, ошон үчүн баламды да направление берем, кичинекей чамы. Зарема Асаналиева 35 жашка келгенде аял заты өзүнө да көңүл бөлүүсү керек экенин түшүнгөнүн айтат. Кээде эс аласың да, эс алганда караокеге барып ырдаганда чыгат да. Эми по-любому творческий адам болгондон кийин ырдайсың, ырдаганда чыгат бар. Ошентип эле эс алып калабыз. Караокеде ошо көп деле ошо время жок агачы, балдар каралбайт. Балдарды обязательно бир нянька таштайсың да, анан барасың да караокечи. Бир аябай бир жылда 2 жолу 3 жолу. Последний эле время көп барып калган болсо, эптеп ошондо дагы келип карап турчу деп атып, эптеп таап анан ошентип чыгасың да. Анан баягы өзүңө да көңүл бөлүшүң керек экен да. Бала деп атып эле жашооң өтө берет экен. Кийинки күндөр 35-ке чыгып
мынтимде эми жакшы болот, ушунча жашабаш керек экен, эми азыр мына эртең жакшы болот дебеш керек экен да. Кийинки күндөрү мен жакшы нерсе ойлоп калдым, жакшы болот депчи. Эгер такыр болбой калса, анда стоп эле кылып коюш керек да ал нерсеничи. Такыр жакшы болот деп эле кечке мечта менен жашап жүрбөй, жакшы болот деп ниет кылыш керек. Бирок эгер жакшы болбой калса, эгер болбой турган болсо, анда сразу башка нерсеге переключаться этишиң керек да. Кечке эле анын артынан эле жүгүрүп, анан мен жакшы болот деп дегенден алыспын да. Реалий нерселер жагат да, колго кармап көрүп, ушундай нерселерге көбүрөөк басым жасайм да. Жашоодон кичинекей чагымдан бери эле аябай көп сабак алдым. Ар бир күнүм мен үчүн сабак. Мурда балким жаш кезимде көп нерсени байкачу эмесмин, бирок азыр баарын баамдап, артымда карап, мындай болот турбайбы, булага мындай отношение алыш керек экен, буга тигиндей отношение алыш керек экен, жашоого мындай отношение алыш керек экен деп. Кичинекей чагымда негизи эле мамам айтып берчү, сен мындай курчсуң деп мамамчы. Анан чын эле курч экенмин. Кичинекей чагымдан эле мындай аябай ошо трезвый деген сөздү аябай көп айттым окшойт. Трезвая болчумун да кичинекей чагымдан эле. Акылым менен көбүрөөк нерсе кылам да, баягы баарын тең билем. Анан ар бир өткөн жашоомдогу ар бир өткөн шаг, ар бир өткөн кадамымдын баары тең мен үчүн эме да, тарбия да. Мен үчүн баары жашоомдон аябай көп тарбия алдым. Кайра кылбаган эмне деп коет, ат баспайм деген жерим миң басат деп коет го. Бирок чынында өзүң түздөйсүң, бирок кайра эле ошол нерсеге барасың да. Бирок ошондо да кайра түздөйсүң да. Түздөп адам баласы ушундай экен да, түздөп атып эле өзүн түздөп атып эле, кээ бирөө түздөп кетет экен, кээ бирөө жыгылып калат экен, кээ бирөө сынып калат экен. Ошону түздөп атып анан мен негизи аялдарга баягы кичинекей болсо да башыман өткөндөр мындай советим, мындай вообще жыгылбаш керек да. Аял деген вообще түшүкчүл адам болот экен да, аябай негизи. Аялда ушундай чоң күч боло барат экен, ошо күч менен жашаш керек да. Ошону сынып калбаш керек. Сен балдарыңды Кудай сага доверять этип бергенде, ошо балдарды көбүнчөсү аялдар таштап салып атпайбы балдарынчы, сынып калып атат, ичип кетип атат. Балдарды негизи мен мындайга ишенбейм. Мен мынтип атпаймынбы, мен тигинтип атпаймынбы дегенге ишенбейм. Мен потому что жашоомдо жап-жалгыз калган күндөрүм болду да. Ага дагы туруп басканга кудуретим жетти. Такыр сынган жокмун. Өзүмдү мотивация кылып атып элечи, кечинде балдар уктаганда балконго чыгам да, меники баары жакшы болот. Ошол эле баягы эле Кудайга апарыш атсам, баары сеники жакшы болот, баары мындай болот деп өзүмдү түздөп атып, мотивировать этип атып, мотивациядан берип атып эле чыгып кетем да. Анан баары идеально, бирок мен мынтип атам, анан мен мынтип атам дегендерге мен ишенбейм. Анан мен времям жок дегенге да ишенбейм. Сиге жана студент балдарга бир нерсени жатта деп берсеңчи, мен времям жок, мен сен вообще времям жок дегенге ишенбейм. Кантип эле времям жок, кетип бараттык, мынактан келип 6 саатты жөнүнө жаттап коюшуң керек. Анткени время жок деген ишенич болбойт. Можно найти время, эгер каалоо болсо, баарын кылса болот да. Биз кичинекей чакта время аябай медленно өтчү да. Азыр мне кажется, эртең менен көзүңдү ачасың, кайра эле кеч кирет да. Аябай бул акыр замандын белгиси го деп калам да, бат-баттан жүрүп атат да. Балдар бат-баттан чоңойт атат, ошонун баарына азыр ушундай болуп калбадыбы, жана бирөө айткандай, жети өлчөп бир кес дейт го. Азыр болсо жок, жети өлчөп сразу кесиш керек дегенде болуп калды да. Жашоочу сразу кесип эле сразу решение чыгарыш керек болуп калды да азыркы жашоодо. Успеть этпей калып атабыз анткени жашагангачы. Мурда бактылуу жаша, мына эртең бактылуу болом, мына балдарым чоңойсо бактылуу болотум. Бактылуу болсом мындай үйүң болсо, бай болсоң, баарда астыңда машинаң болсо, бактылуу болот деп ойлочумун. Жок, байлыкта эмес экен кеп. Вообще байлыкта эмес экен кеп. Обязательно, конечно, иштешиң керек жашаш үчүн. Үйүң болуш керек. Обязательно. Мен дагы азыр үйүм жок. На данный момент ипотека тапшырып койдум. Мен дагы очередин күтүп атам. Бирок баягы будущее, балдарым будущее түзүш керек экен да. Мен жашоом кетип атат ногу менен. Кудайга шүгүр, мен өзүм жолум бар экен, Кудай берген. Ошого да муюдум да. Мурда эмнеге дей берчүмүн, азыр болсо жок. Мен Кудай мага берген жол менен басып атам. Ошол Кудай мага кайсы жолду берсе, мен ошол жол менен кетип атам. Значит, бул правильный жол деп калдым. Могу материально сөзсүз болуш керек, конечно, балдарга түз бериш керек экен, сөзсүзчү, потому что кыйналып калат экен да балдар. Азыр мен ошо балдарга эле түз берген болбосо, а так материально жашоого такыр да зацикливаться этпейм да. Потому что ар бир
туруп анын деген банкрот болуп калышы мүмкүн, же болбосо авария болуп бир башың жарылып, анан баарын сатып, анан тиги ушул операцияга кетип калышы мүмкүн. Ушундай ар кандай. Кудайга айтып калдым да, эң негизгиси балдарымды сакта, жаман кырсыктан. Ушул эң эле коркконум ушу да, жаман кырсыктан, бөөдө кырсыктан сакта, мени Кудайым сакта, ушу балдарыма жанында аман болоюн. Болду ушул эле. Калганы ар бир күнүмө рахмат. Эртең менен туруп атам, воздух дышать этип атам, кыргыз элим жанында. Эме незаменимых людей не бывает деп коет да. Башка балдарымган, апаңан эле башка нерселерди меняйт этсе, баягы адамдар келет, кетет экен жашооңон. А так баарына шүгүр деп жашап калдым. Мен ошон үчүн Кудайга ыраазымын, мага ушул жолду бергенине, мага ушул аман эсен балдарымды алтысам берген балдарыма рахмат. Бир эле единственный эле ушул Кудайга эле рахматымды айтам бул жашоодо.